бизде айтат го жанагы эки улуттун, эки өлкөнүн бир тарыхын билгин келсе, кандайдыр бир окшоштуктарын билгин келсе, изилдеген келсе, анын ашканасына дейт го. Биз ушул индейстердин же жергиликтүү америкалыктардын дейбизби, ошолордун ашканасына кирдик. Ашканасына кирип, азыр эмне таптык азыр көрсөтөбүз туугандар. Бул туугандар каттама туугандар. Бул өзүбүздүн мына кыргызча каттамасы туугандар. Буларда plain bread деп коет экен. Мына каттама туугандар, мына. Ну кара каттама мына. Мына Кыргызстанда жегенде эле муну окшоштугу туугандар. Каттама. Башка нерсе, көп нерсе алайын дегенге алгым келбейт, себеп дегенде курсак ток болчу да, ошого ушу каттамасын алып жеп көрүп атам. Бисмилла. Негизи тамак ашты камерага тартканды жакшы көрө бербейм. Бул эми жумуш үстүндө болгон себептен тартканга туура келип атат. Себеп дегенде камерага тартканда дүйнөдө билебиз, көптөгөн өлкөдө тамак ашка жетпей жүргөн мамлекеттер бар. Ошол себептен камерага мындай тарткандан кичине мындай уялам. Ошол туугандар, бул жумуш үстүндө. Бисмилла. Туугандар. Каттама бул биздики туугандар. Ошол булардын ашканасына кирип көп нерсени, көп тарыхты билип чыкса болот. Мына жөнөкөй ушундай ашкана экен. Ошо буларда бизге окшоштук жерлери туугандар. Шаар ичинде буларды таппайсың. Шаар ичинде булардын ашканасын таппайсың. Шаар ичинде эч кандай мындай индейс деп же жергиликтүү американец деп таба албайсың да, эч элечи. Булар көбүнчө шаардын жекесинде болот, айыл жергесинде кичинекей үйлөр, аттар менен жашашат экен, аттарды багып, жанагындай колго жасап, бычак, ушундай жасалгылуу мончок, аял кишилерге бутуна, колуна, башына таккандардын баарын жасаган, ушулар ошол нерселерге көп кызыгышат экен. Ошол нерселерди колдон жасаган нерселерди ушундай кичинекей базарча ачып алып туруп сатышат экен. Мына ушул жерде эле кичинекей базарча, бирок азыр жабылды, себеп дегенде саат 3:30-4 болуп атат кечки. Ошого Баяке, тынчсызбы? Айыл апа тынчпы? Балжан тынчпы? Түшүндүңүзбү? Бир сөз. Менин атым Асқар. Мен Кыргызстан жергесинен болом. Тегил Кара Тейит урушунан келдим. Сиздер менен